Кыргыз эли колдонгон дарылар. Сиздин назарыңызга кыргыз эли илгертен колдонуп келген дарылар сунушталат. Бирок аларды колдонуунун алдында сөзсүз врач менен кеңешип алуу кажет экенин эскертебиз. Чекенде бул чөптү терип келип адамдын буту колуна суук тийгенде сууга кайнатып, буусуна ооруган жерин кактап айыктырышкан. Суук тийген адам денесинин какшап ооруганы басылган. Алтын тамыр бул гүлдүн тамыры. Тамырын казып алып, кургатып, муундарга суук тийгенге колдонулат. Тамырды аракка чылап, буту колго сыйпаган. Бөрү карагат бул тоолуу жерде өскөн карагат. Карагатты терип келип, кыям жасап, кадимки тумоо болгон, көк жөтөл болгон адамга берген. Миңден бири деп дайым колдонушкан. Бөрү карагаттын тамырын казып алып, кургатып, аны кайнак сууга салып, ысык бойдон ичишкен. Ал кан басымга, бөйрөккө, боор ооруга пайдасы чоң болгон. Ит мурун мөмөсүн терип кайнак сууга чылап коюп, боор ооруга, ашказан оорусуна пайдаланышкан. Эрмен гүлдөгөн кезде терип алып, сууга салып, кайнатып, ички органдарга суук тийгенге ичип келишкен. Кийизди күбө куртунан сактоо үчүн эрмен бышкан кезде терип алып, кийиз менен кошороп жыйнап коюшкан. Мумия адамдын сөөгү сынган кезде мумияны эзип, эттин сыртынан сыйпаган. Азыркы медицинада маз кылып колдонулат, же болбосо ар бир мазда мумиянын кошулмасы бар. Мамыры гүл бул чөп тоолуу бийик жерде өсөт. Чөптү август айында катып кете электе терип алып, кургатып, ич өткөктө кайнатып ичишкен. Азыркы тетрацкилин дарысында эрвазин кошулмасы бар. Кашкулак суыр бул жаныбарлардын майы кургагучук оорусуна миңдин бири болгон. Бака жалбырак көөргөн, тырмак оорусу, грибок оорусунда аны ороп ириңди сыртка чыгарган. Ал эми ушул эле чөптү чыйкан оорусуну оозуна коюп, жарасынан оозун аштырган. Бул дары чөп май айынан сентябрга чейин гүлдөйт. Жалбырагын жай бою даярдоого мүмкүн болсо да, гүлдөгөнгө чейин чогултуп алуу жакшы. Анткени таасири күчтүүрөөк болот. Бака жалбырактын курамында кремний кислотасы, адамды сергитүүчү заттар жана башкалар бар. Бака жалбырак бактерияларды өлтүрүүчү касиетке ээ. Колдонулушу: жалбырагын чай сыяктуу демдеп жөтөлдө, дем алуу жолдоруна, суук тийгенде, ич өткөктө пайдалуу. Дарыны жасоо ыкмасы: кургатылып майдаланган жалбырагынан 10-15 грамм алынып, үстүнө 200 грамм кайнак суу куюлуп демделет. Муздаганда сүзүп алып, бир аш кашыктан 5-6 маал ичүү керек. Жара чыкканда, бир жерин кесип алганда, чыйкан чыкканда, уйку качканда, ичеги ооруларында бака жалбырактын ширеси ичилет. Ал үчүн бир чай кашык жалбыракты бир стакан сууга кайнатып, 2 саат демдеген соң улам бир уртамдан иче берсе болот. Уйгак кадимки жаш баланын оозулуу оорусуна уйгактын мөмөсүнүн гүлүн күйгүзгөндөн кийинки калдыгын пайдаланышкан. Төө таман томолок жерде өскөн тикенек чөп, тоголок бойдон омкоруп, топурагын тазалап, тамырын сууга кайнатып, боорго дары катары колдонушкан. Ат кулак бүрү. Ат кулак сентябрь айында бышып, бүрү кызыл болуп кургайт. Аны сыдырып алып, чайдай кайнатып, кызыл жана ысык бойдон ичи өткөн адамга берген жардамы өтө чоң. У коргошун бул кургатылган өңүттө колдонулат. Кайнак сууга у коргошундан салып, кайнак боюнча ысык кезинде 2 чыны ичип, жылуу жатыш керек. У коргошундан баш бармактын тырмагындай гана бөлүгүн салуу керек, калганын пайдаланбоо керек. Бул өтө уулуу чөп, өтө чебер болуш керек. Дүлөй жайлоодо өсөт, козу карындай болуп топтошуп чыгат. Адамдын оозу эзилип, айыкпай жаткан мезгилде дүлөйдүн ичин аарчып, ичиндеги күлүн күбүп, кабыгын кесилип жаткан эринге жаап, ал жер айыккан. Кийиз кадимки жүндөн жасалган кийиз буюму да жараттуу жерлерге жардамы чоң болгон. Ал азыркы медицинадагы йодко барабар. Жаракаттан кан токтобой жаткан болсо, кийиздин кесиндисин кесип, аны отко бир бетин күйгүзүп, ысык бойдон бетин басып таңуу керек. Чалкан тери ооруларына, тактап айтканда экземада чалканга чактырып, ошондон айыккан. Ал эми сөңгөгүн кайнатып, аны ичишкен. Аны ичеги ооруларына дары катары колдонушкан. Жалбырактарын кайнатып, суусу менен башын жуушуп, чачты калыңдатууга колдонулган. Чычырканак шараккан суунун жээгинде өскөн өсүмдүк. Анын мөмөсүн терип, кыям жасап, күндө бир аш кашык ичип, ашказан оорусуна дары катары колдонушат. Тактап айтканда, ашказан жарасында табылгыс дары деп эсептелген. Какым кукум бийиктиги 10-40 сантиметрге чейин жеткен көп жылдык чөп өсүмдүгү. Кыргызстанда 42 түрү бар. Жер тандабай өсөт, апрель-май айларында гүлдөйт. Тамырынан жана жалбырагынан кайнатылган тундурмасын кант диабетине чалдыккандарга, бөйрөк, жүрөк ооруларында, уйку качканда, табити ачууда жана тамакты жакшы сиңирүү үчүн, ошондой эле денедеги жараларды, кычыткыны айыктырууда пайдаланылышкан. Тамырынан ачытылып даярдалган дарыны күйүккө жана какымдын сүтүн, сөөлдү, беттеги сепкелди кетирүүгө колдонушкан. Жалбырактарын, сабактарын, тамырларын чай катары демдеп ичишкен. Козу кулак бийиктиги 30-40 сантиметрге жеткен көп жылдык өсүмдүк. Кыргызстандын бардык жерлеринде кездешет. Бийик кырларда, бетегенин арасында өсөт. Март-апрель айларында алынат. Гүлөө жалбырагы кан басымды төмөндөтүүдө, жүрөк кан тамыр системасынын иштешин жөнгө салууда колдонулат жана адамга күч-кубат берүүчү, сергитүүчү касиетке ээ.
Кызгалдак бийиктиги 16 сантиметрге жеткен 1 жылдык чөп өсүмдүгү. Гүлү ачык кызыл түстүү. Тоо этектеринде, талааларда, бакчаларда, жолдордун жээктеринде өсөт. Элдик дарыгерчиликте адамга күн өтүп кеткенде жүрөк, тамак, ашказан, көз ооруларын айыктырууда колдонушкан жана гүлүнөн боекторду жасашкан. Уругун алып, жанчып балга аралаштырып жесе, жатындын кагынуусун айыктырат. Эркек кабылдаса, бойго кубат берет, көңүлүн сергитет, уйкуну тынчтандырат. Намашам көз ооруларын айыктырууда дары катары ичиришет. Кургатылган сабагы менен гүлүн сууга кайнатып, башты жууса какашты, бетке түшкөн аргандай так менен сепкилдерди кетирет. Жаш балдардын тери ооруларында анын кайнатмасы жакшы жардам берет. Кийгөт бийиктиги 40 сантиметрге жеткен көп жылдык жагымдуу кескин жыты бар чөп өсүмдүгү. Гүлдөрү ачык, көгүш, кызгылт түстүү. Тоо этектеринде, шалбаалуу беттерде, карагайлуу токойлордо, арчалардын арасында өсөт. Аны эл арасында деп аташкан. Кайнатылган тундурмасын зааран айдап чыгарууда, ашказандын ичегенин иштешин калыбына келтирүүдө, жүрөк, дем алуу, ашказан, учук ооруларын дарылоодо чай катары ичишкен. Ошондой эле адам эстен танганда жыттата турган дары катары колдонуп келишкен. Өзгөчө дем кыстыкканда 12 эл ичегенин, ашказандын жараттарын дарылоодо, тамактын өнөкөт ооруларын дарылоодо колдонушкан. Бул чөптүн кайнатмасын бышкан сүткө кошуп ичишкен. Ал эми уй туугандан кийин тура албай калганда кийгөттүн чайын ичиришкен. Кымыздык бийиктиги 30-дан 90 сантиметрге жеткен кызыл бутактуу 1 жылдык өсүмдүк. Гүлү кызгылт түстүү. Кыргызстандын бардык аймактарында кездешет. Тоо этектериндеги өрөөндөрдө, талааларда, шалбааларда, саздуу жерлерде, көл жээктеринде, арыктын бойлорунда өсөт. Колдонулушу: кайнатылган тундурмасын көтөн чучук ооруларында, ичегек карындын өнөкөт ооруларына, ичтен кан өткөндө, жатындан кан кеткенде, канды токтотуу жана ооруну басаңдатуу үчүн колдонушкан. Ошондой эле жараттарды жууп тазалаганда, шишикке, ар кандай тери ооруларына каршы колдонушкан. Сирен дарылыкка, гүлү, жалбырагы колдонулат. Май жана июнь айларында гүлдөйт. Гүлүнүн жана жалбырагынын курамында эфир майы, сиринген гликозиди, фарнезол сыяктуу керектүү заттар бар. Дарылык касиети: жалбырагынын кайнатмасы суук тийгенде, сасык, тумоодо колдонулат. Анткени адам кайнатманы ичкенде абдан тердеп, дене табы төмөндөйт. Дарынын рецеби: 2 чай кашык кургатылып майдаланган жалбырагынын үстүнө 200 грамм кайнак суу куюлат. 1 саат жылуу жерге коюп демдеген соң пайдаланууга болот. Күнүнө 3-4 маал 50 граммдан жылытып ичүү кажет. Ушул эле кайнатма тери ооруларында да колдонулат. Андыктан жалбырагын сактап койгон жакшы. Гүлүнүн тундурмасы кызыл жүгүрүктө, бөйрөк ооруларында, желди айдап чыгарууда колдонулат. 1 стакан кайнак сууга 1 аш кашык жалбырагын же гүлүн салып демдөө кажет. Анан бир күндө 3-4 жолу 1 аш кашыктан кабыл ала берүүгө болот. Сирендин тообурчагынын кайнатмасы какашты кетиргендиктен баш жууганда колдонсо болот. Койчу баштык: дарылыкка сабагы, жалбырагы, гүлү колдонулат. Гүлдөп жаткан учурда орулуп алынат. Уругу бышып, ачыла баштаганда чогултса, дарылык касиети өтө төмөн болуп калат. Колдонулушу: медицинада койчу баштыктын тундурмасы бир топ ооруларда кеңири колдонулат. Элдик медицинада кайнатмасы ич өткөктө, гастритте, кан агууда, кургак учукта, калтыратмада, суук тийгенде, зат алмашуу бузулганда пайдаланылат. Жараны жууп тазалоодо, кан басымды төмөндөтүүдө, ичеги оорусунда, мурун канаганда, өт оорусунда, зарына болгондо колдонсо жардамы чоң. Кайнатма үчүн рецепт: 10 грамм кургатылган чөптү 300 грамм сууга салып 30 мүнөт жай отто кайнатуу керек. Анан сүзүп алып 3 маал 30 граммдан ичилет. Дарылануу курсу 10 күн. Ширесинин залалдуу шишикте, ич өткөктө, кызыл жүгүрүктө, жүрөк, боор жана муун оорусунда пайдасы чоң. Өт жана бөйрөктү тазалоочу, организмден шлактарды чыгаруучу да касиетке ээ. Дарынын рецеби: койчу баштыкты ооруп келер менен эт тарткычтан өткөрүп, ширесин алуу кажет. Шире канча болсо ошончо бал кошуу керек. Дары бир күндө 5-6 маал 1-2 чай кашыктан ичилет.